Саясатчылар, бийлик, окуялар, тагдырлар. Салам радиосунда ачык микрофондо байланыш күтөбүз. Баткенден салам, кезекте ачык микрофон программасы. Студияда сиздер менен мен Улук Памирова жана бүгүн биздин коногубуз бар. Бүгүн биз программада негизги азыркы учурда аябай көпчүлүк учурда бири-бирибиз менен бетме-бет сүйлөшкөнгө караганда социалдык тармактарда бири-бирибиз менен көбүрөөк таанышып, көбүрөөк сүйлөшүп жаткандайбыз. Дал ушул социалдык тармактардын коомдогу орду тууралуу сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде студиябызда конокто дал ушул Facebook тармагында, социалдык барактарда өтө активдүү колдонууну жүргүзүп келген мырза Добутов мырза дагы эле менен сүйлөшүп аткан учурда дагы социалдык тармакта турат. Экөөбүз мындай элебиз. Мырзаке, мени көрүп атасызбы мына мен? Же телефондон көрөсүзбү? Телефондон көрөм. Телефондон көргөн кызык. Саламатсыздар, урматтуу радио көрөрмандар. Ассаламу алейкум Баткен. Саламатсыздар, урматтуу Facebook сүйүүчүлөр. Биринчи орунда Facebook баракчабыз бар. Facebook баракчабыз. Жана дагы бизде студиябызда конокто журналист Аскар Баймуратов. Саламатсызбы, Аскар? Саламатсызбы? Кош келипсиздер. Албетте бүгүн сиздерди конокко чакырганыбыздын себеби урматтуу мырза аке ушул добушуну акырындатып койсоңуз. Жаңырып атат, Социалдык тармактарыбыздан дагы бизди бир жери баракчадан көрөлү. Ооба. Негизи эле бүгүн биз сиздер менен дал ушул социалдык тармактардын коомдогу орду тууралуу сүйлөшөлүк деп чакырдык да. Мырзаке, анда сөз кезегин сизге берсек, сиз негизи эле бул соц тармакта качан катталдыңыз эле эсиңизде барбы? Кайсы мезгилден баштап ооруп баштадыңыз бул илдет менен? Биринчи жолу илдет болуп калды. Азыр бардыгыбыз отурдук, жаш кары дебейчи. Аксакалдар отурат, 70 жаштагылар. Анан менин киргеним где-то биринчи жолу Майлырууга катталганда, почта ачып, ал жана өтө көп жыл болуп кетти. Эсимде жок, так кайсы жыл экен. Бирок ошол кезде мен телевидение иштечүмүн. Анан бардык телевидениеде журналисттер бардыгы катталып, биринчи рекламаланып, ошондой кезде катталдым эле да. Кайсы жыл экен эсимде жок бирок. Бирок биринчилерден болгонмун да. Биринчилерден болгонсуз. Учурда сизде азыр кайсыл тармактарда баракчаңыз бар жана кайсы баракчаңыз активдүүрөөк колдоносуз? Активдүүрөөгү ушул эң активдүү колдонгонум Facebook азыркы кезде. Буга чейин агентте отурчумун, анан агентте отурсам бир-эки жаштар "Апа, сиз да отурасызбы" деп кат жазгандан Facebook өтүп кеткен да. Агенттерине жаштардыкы келген. Көбүнчө ал кезде биз деле жаш болчубуз дейм. Биринчи интернет желеси келгенде Кыргызстанга биринчи жолу ушинтип Майлыруу агенттери ачылыш керек. Ушундай болуп Одноклассник келди, кийин артынан ушинтип келгенде биз жаш элек да, жаш болчубуз. Ошол аркылуу катталдык. Интернет эмне экенин кыргыз телевидениесине орноткондон кийин биз да активдүү колдоно баштады. Үйлөрүбүздө Wi-Fi жок эле, баягы кол телефон кеч келгендей элечи. Өзгөрүп кетти. Азыр 2000-жыл менен азыркы жылды салыштырып болбойт. Себеби азыр ар бир үйдө жок дегенде 4төн 5тен смартфон бар. Бардыгы бири-бири менен бир дасторкондо отуруп смартфон азыр бир дасторкондо керек болсо, үйүңдө Wi-Fi болсо, уулуңду чакырыш үчүн кошуна комнатада жаткан уулуңа WhatsApp'тан же Одноклассникиден жазасың да. Мен кээде тийишип жазып коем, братан, бу комнатага киргилечи деп. Аскар, сиз качан катталдыңыз жана кайсы баракчаны көбүрөөк иштетесиз? Ооба, мен дагы албетте ушул Facebook'та көбүрөөк колдоном азыркы учурда. Жана мырзаке айтып кеткендей эле биринчи Майлырууга катталып, ошол аркылуу анан биз Facebook'та ачып башка Майлыруу аркылуу. Бул дагы агент деп кайсы жылдар экен мен дагы эстей албайм. 2009 жылдары болуш керек. Майлырууга катталгандыгыбыз. Эми ошодон бери келип, эми жаштар деп азыр сиз айтып кеттиңиз. Эми азыркы социалдык сеттердин көбөйүп кеткендиги дагы бир жагы себеп болуп атат да. Instagram, Одноклассник деп. Анан азыркы учурда жаштар дагы Майлырууну аз колдонуп калды да. Себеби биздин азыр мен ойлойм да. Мен кече жакында өткөндө да бир пост жаздым эле, өзбек досторум бар, алар менин өздөрүнүн бир группасына каттап коюптур. Каттап койт, анан кел депчи. Анан WhatsApp эле группасына кирсем, ал жерде жалаң гана устачылык. Бир машиненин ремонту, ал машиненин запчастын кантип салса болот, каяктан алса болот. Бул мондай гүл чыгарган
же болбосо бир нерсеге гүл салганды кантип салат, анан бул жерде Германияда мындай аппарат бар экен, ошону алса болот экен дегенде талкуу болот экен. А бизде болсо социалдык сеттерде кирсең обязательно сөзсүз түрдө саясат. Анан азыркы кезде биздин жаштар дагы өтө саясатташып кетти. Анан ошон үчүн азыр мындай карасаң 95-жылкы алар деле чоң болуп калды. 2006-жылкы кыздар, балдар кирип туруп саясатты жазып туруп Facebook'тан өмүрү тааныбаган же түшүнбөгөн бир саясатчысыны же бир көрүнүктүү ишмерди даң эткизип туруп эзип өтүп кетет да. Анан жөнөм кетпейт, өзү эзипчи. Фактысы болсо, мисалы үчүн, байке мен сизди көргөм, бул жерде ушундай жүргөнүңүздү деп же бир сүрөтү менен же бир видеосу менен айтса, факты менен айтса болот да. Бирок алар жөн эле ылдыйлатып, сөгүп өтүп кетет. Саясат демекчи, негизи эле көбүнчө ушул. Ошон үчүн кыргыздар социалдык түйүндөрдүн көбүнчө саясий жагында жүрөт экенбиз да. Өзбекстандыкында, Одноклассникисинде да кирсең, аларда деле бар эми, бизге салыштырмалуу алар азыраак. Аларда пайдалуу, мисалы, усталар кандайдыр бир өзүнө керектүү материалдарды, Көбүнчө ушундай материалдарды кылуу. Балким сиздин группаңыз саясатчылар, Кыргызстанда деле мен билем, мисалы, багбандар группасы бар. Багбандар группасы бар. Куракчылар группасы бар. Тамадалар группасы бар. Багбандар группасынын атасы десекчи, бул мындай баштаган киши Абдулла Ташиевич. Ооба. Жакын досум болот. Ооба. Ага мен тийип жазам да, көчөттү мындай депчи, бирок достордон болот. Алда жаратман жакшы жигит да. Бирок сиздин дайыма ушу лентаңызда ушу бир баягы жиптин башын баштап коесуз да. Кече эле мисалы айтып аттыңыз эле, биздин губернатор быйыл жаңы губернатор облуска дайындалды. Буга чейин кече сиздин баракчаңызда биринчилерден болуп маалымат бар болчу да. Баткендин губернатору алмашкан атат деп жаздыңыз эле. Алмашкан мен чынында Баткен кичинекей элибиз, азыр бул жерден азыр көз отурганыбызда азыр улук сен болгоң жакшы отурам, болбогоңда улук мен мырза вай деп туруп азыр Карабулактан же Раткабаттан жаңылыктар тосуп алат элек да. Баткен кичинекей элибиз да, бизчи бири-бирибизди тааныйбыз, бири-бирибизди билебиз. Анан мен кече мындай анализ да кылышыш керек да. Воскресенье дем алыш күнү центрге чыгып баратсам, облустун ак үйүнүн алдында толтура машиналар турат. А мен кызыктым да, бул эмне болду? Эмне болду, ушундай болду деп анан бирөөсүнөн акырын сурасам, ушундай миш деди. Анан мен бардым дагы миш дүүкейчи деп туруп жазып койдум. Адет туура чыкты да эми. Бул деле азыркы кезде кадр алмашуу, кандайдыр бир өзгөртүүлөрдү киргизүү жолдору да эми. Бул сөз болуш керек да, анан мамлекеттик иш бирөөгө байлап берген эмес. Убагында биз деле иштегенбиз. Биз деле кеттик. Ушундай да. Мисалы, негизи айтсаңыздар, бул социалдык тармактардын кайсыл жаатта колдонсок жакшыраак болот эле да. Мисалы, сиз көбүнчө бул жактан пайда эмнени аласыз? Мен өзүнчө көбүнчө бул жактан пайда алсам көп досторду табам. Мен ар дайымчы. Мен барган жеримде дос табам, аракет кылам дос табышкачы. Себеби кээ бирлери бар, саясий көз карашы башка болот. Айырмасы жок, анан жакшы дос болсо, анан ошондой. Анан бир селфи кылып коесуз. Сөзсүз түрдө анан кээ бирлер сурат, мырзаке деп. Мен кээ бирлер айтат, баягы сизби дейт, ооба десем, ооба дейт. Анан селфи кылып коем, анан ошол эле. Негизи Аскар жакшы жагын көрө калыш керек. Сизчи, сиздин оюңуз? Мен сиз кантип эмне кайсы учурда пайдаланасыз? Facebook'tu көрөк колдоном. Анткени Facebook'та ар тараптуу жаңылыктар. Бардык тараптан тапсаң болот. Анан албетте досторум көп. Анан ичинде мен баягы баракта бүтө албайм да. Баарын бир отурганда көрүп бүтө албайм. Аягына чейин чыкпайсың. Анан бул жерде бүт акыркы жаңылыктарды мырзака айткандай миш-миштерди окуп каласың. Окуп туруп мен биринчи дагы маалыматты ошо сиз жазган учурдан окуп, анан ошол жерден мен социалдык тармактардын миш-миштердин чын экендигини кийин дагы ошол Facebook'тан билип атпайм да. Москвадан Жасика салам жолдоп атат. Москвадан көрүп атабыз дейт. Сизге да салам. Бул албетте Facebook баракчасында бизди көрөрмандарга барыңыздарга чоң салам. Негизи менимче ушу социалдык тармактары Баткендин эли азыр дүйнө жүзүндө да, мисалы чет мамлекеттерде турабы, баарын бириктирип бир алаканга салып койгондой. Өзгөчө бир кайрымдуулук иштери болуп атканда, мисалы кече чек арада болгон конфликт учурда дагы өзгөчө мени аябай кубандырганы, бир жагынан бирок өкүндүргөнү дагы биздин мигранттарыбыз, өзүбүздүн мекендештер көп. Бирок ошол ал жакта аларды ким айтат? Жакшы мындай кыйналбай рахат алып жашап жатат. Бирок ошондой болсо дагы
өздөрүнүн иштеп эми өзүнүн балдарына иштеп таап аткан акчасынан да бөлүп ошол өзүбүздүн жер эле деп алар анткени алыста, алар үчүн соц тармактардагы жаңылыктар өтө маанилүү да. Ошондо дагы сиз барып келдиңиз да. Айтып берсеңиз. Мисалы үчүн эми мигранттар жүрөт дейбиз да. Кээ бири айтыш мүмкүн жыргагандан жүрүп, кээ бирлери жыргап деле жүрөт да, мисалы үчүн. Анан кээ бирлери Кудайга шүгүр мына алды өзүнчө үй алып, жай алып, ошол бөтөн элдечи бир ишкананы ачып, ишти ачып, аракет кылып өзү эле жөн жүрбөстөн, мен билгенден 5-6 бала бар да. Өзүнүн артынан бир 30-40 баланы жумушка жайлап, мисалы үчүн Шайлообек Курбаналиев деген бар да. Кадамжай коомундан, кадамжайлык жигит болот. Мен билгенден мен барып өз көзүм менен көрдүм, мынандым, жанында жүрүп билип калдым. Ал 30-40 киши баланы ушу Баткен облусунан кыргыз болсо жакшылап жумушка жайлап коет экен да, жардам берип коет. Ошондойлор бар. Анан Толкунбай бар, ошентип фонддорду ачыпчы. Анан жакшылары дагы бар ал жердечи. Анан жамандык менен жүргөндөрү дагы бар да. Эми бирок бардыгын айтыш керек, эч ким зордогон эмес, мигрант болуп бар депчи. Турмуш ошого алып барып койгон. Анан Кыргызстан боюнча эң көп мигрант мына биздин Баткенде. Эң көп акчаларды которсо, мисалы үчүн 2 миллиард доллар акча которуп тур, 3 миллиард которуп тур, 1 миллион которуп тур эсептеп калганда ошонун республика боюнча эң көп мигранттардан акча алган жер Баткен облусу болот да. Статистикасы бар. Так даана цифраларын билбейм. Анан бизде мурдатан эле союз бузулгандан кийин тиги Москвага барганда деле Баткенде мына Баткен облусунда мына Лейлек, Баткен, Кадамжай, Кызылкай да. Бизде мурдатан бар болчу, баягы ынтымакчы. Мурдатан бар болчу. Мисалы үчүн тоба кылдым, эми бирөө 200-200 груз болсо, груз болуп, эми кокустук болот да. Адам көп жүргөн кокустук болуп, бирөө өтүп кетсе, бизде мурдатан эле бар болчу да. Телефон çalsa birbirimizi tanış palanca tukunçu деп айта турган болсо бири-бирибиз топ туруп эле жөнөтүп жүргөн күндөр болгон да. Азыр жакшы жагына кетип атат. Мына мисалы үчүн Баткен биримдиги деген коом болду. Азыр Өрүкзар деген Баткен шаарындагы коом. Баткен шаарынын өзүнүн Өрүкзары Султан Камалов жакында төрага болуп жетектеп иштеп атат. Ошондой коомдорубуз бар да. Азыр эми коом болуп мындай бир жерге топтолуп иштеп атат да. Мурда тан эле бар эле Баткендик паланча өтүптүр десе бири-бирибизге жардам берип жүрчүбүз да. Мурда жөн телефон чалуу менен бар болчу да. Азыр эми бирок ушундай нерсе. Анан бүт эле баягы ашар жолу, анан ушундай колдоо жолдорунан Баткен облусу эч кимди алдыга салбайт да. Мурдатан бар болчу да. Мырза жашабаканда эстейт Алмаз Сатыбалдиев дагы мырзага салам жолдоп коюңуз дейт. Ибрагим деген Балтабаев экен. Ибрагим Балтабаев мына эфирден айтып коюн, мен өткөндө айттым да. Социалдык тармактардын биздин турмушка болгон таасири оң жагына терс жактары деп туруп улук бул тема айтып атат десем, Ибрагим өткөндө убакыт болбой кетип калды да. Ибрагим айттым, ошо эмкисинде дагы сен дагы келип катышың керек. Келгенде ооба. Дагы мисалы биз көпчүлүгү азыр биз айтып атабыз, биз Facebook жакшы, Facebook'та бардык нерсе бар. Ошол эле учурда социалдык тармактар дагы бөлүнүп калды да. Сөгүнгөндөр адына да саясатчылар сасыгандар ФБда деп а. Анан Инстаграмда болсо жаштар калп эле сулуулангандар. Ошондой болот. Бирок көрдүңбү, биз кыргыздар өз туура эмес колдонуп атабыз да. Азыркы кездечи, мисалы үчүн мына мен кече Талант Андарбаев менен сүйлөшүп калдым да. Сүйлөшүп отуруп анан ал Америкага барып келген жигит да, кудул болуп жүргөн. Анан азыр өзүнчө бир мындай Алла жолунда жүргөн жакшы жигит. Талант Андарбаев менен сүйлөшүп калсам ошол айтып атпайбы? Мырзаке дейт, Америка жакшы жагын дейт да, эмнесинен жатсың десем, ал жерде дейт, эч качан дейт, бир терс таасир бере турган жаңылыктарды эч ким чыгарбайт экен дейт. Эмнеге десем, мен ошончо жыл аралашып жашап келдим дейт. Ал жерде дейт, күнүзү бири-бирин атып кеткен, союп кеткен, алар деди эле болот дейт. Бирок массалык маалымат каражаттарга көңүл бөлбөй чыгарбайт экен да. Ар дайым жакшы жагын чыгарып, элди жакшы нерсеге үгүттөп даярдайт экен деди да. Тарбиялайт экен деди да. Мен дагы ойлоп калдым да, значит, Америкага баргандардын эле бардыгы айтып атпайбы? Через кадам I'm sorry. Бизде болсо, сен да баргасың да? Бирок теске мен дагы мисалы биз эмнегедир баягы. Канча күн жүрүп келдиң сен? Мен 1 ай жүрдүм.
Сен бир ай жүрдүң, алар болсо 6 айла бир ай жүрдүм, бирок таң калганы биз мисалы бардык эле жаман адаттарды эмнегедир ошол эле сөгүнгөндү, ошол эле мисалы ачык кийингенди же бир кандайдыр бир бизге коомго жат көрүнүштү бизге кинолордо ата энесин укпак койгондорду кошуп чет жактан келди деп айтабыз да, бирок негизинен мен дагы барганда андайды эч эле бир ай жүргөндө 12 штатка бардык, эмнегедир байкаган жокмун. Тескерисинче сиз айткандай I'm sorry, куш келипсиз, sorryден башка эч нерсе. Мен тактакыр англисче билбесем да, бирок мен үчүн ал жерде баягы кыймыл аракет жүргүзүш оңой эле болду да. Анткени ушунчалык адамдар бири-бирине мындай күлүп учурашып, башкача мамиле кылат. Өткөндө мен касапканада, базардын ичинде эт алып атсам эле бир келинем күлүп келди да, настроениясы жакшы экен. Жаман күлүп келатат го, кредити жок окшойт деп коет да. Карасаңыз, демек бизде жөн эле настроениясы жакшы болуп күлүп жүргөн адамды дагы көргөн, демек бул мындай өзгөчө болуп калыптыр да. Анткени кимде эле жаңыл, анткени кимде эле караңыз, кабагың салынып эле кандайдыр бир түйшүктө жүрөт. Бүт эле мына орустардын эле жакшы жагын алып айтабыз да биз. Азыр метрого барып жүрсөң, байкасаң метрого түшкөндө эскалатордун башына туруп дейт, кишилерди мынтип карасаң бүт бардыгы түп-түз карап келатат да. Метро часпиктер болгон адам көп чыгат да. Ана мен айтат элем да, билин бул Москвада болбойт экен депчи. Неге десе, себеби баягы адамдар келатат да. Келатат, анан бардыгын эле оюн көзүнүн астында цифралар да. Эсеп китеп ошондой болуп калат да. Антип Союз убагында мен 1986-87 жылы баргам Москвагачы. Союз убагында. Барсаң анда вообще Москва башкача болчу да. Баягы Москва слезам не верит киносундагы да болуп, баягы я иду шагаю по Москве деп ырдап, анан баягы балдар кетип атса машина жолдордо суу чачып, ошондой элестетип, ошондой таасир алган да Москвадан. Азыр кийинчерээк мына барып Москвага барганда башкача болуп калды да. Азыр барсаң уже урбанизация барган, чоң шаар, мегаполис, держава, дүйнөнүн эң бир державасынын борбору, дүйнө жүзүндө эң кымбат шаар. Бирок кыргыз толтура. Дагы жакшы жагы деле бар да. Мигранттар. Баткенде менен жашаба дейт Ибрагим Балтабаев. Баткенде болсоңуз келиңиз бизге. Эфирди кайталайбыз азыр. Ооба, кайталайбыз. Рахман Абдыназаров мырза, брат, кыргыз элинин патриот инсаны, брат, ыйманыңыз бекем адилеттүү инсан деп жазыптыр. Рахмат. Рахмат, брат. Азыр жанагы ошол жакшы сөз жөнүндө сөз болуп калды. Бизде азыр пактакор деген сөз аябай популярдуу болуп атат. Мисалы Фейсбукта мен жазымда жана түнү менен мени элдик губернатор деп мага пакта койдуңар эле. Кандай жакшы. Баягы губернатордун образынан чыга албай кыйналып атат. Пакта кимге гана жакпайт? Кимге гана жакпайт пакта. Же центрге пактаңарды алып берейинби? 10 саатта көнөтүшүпмүн деп жаздым да тамашалап. Бирок меники ал тамаша эле болчу да, анан сөз түрү жакшы сөз айтсаң, мисалы үчүн жакшы сөз айтсаң жылан ийинен чыгат дейт. Эмне үчүн биз кыргыз бири-бирибизден жакшы сөз аябышыбыз керек? Мен азыр сени улукбуй деп туруп чалып кетсем, же Баймурат, сен эмне деп туруп сени сөгүп кетсем, зачем аны? Ошону мисалы бизде ошол социалдык тармак Вай пактакор деп. Жок. Мен пактакор эмес дейт. Жок, эмне үчүн пактакор болсо, мен анда эгерде жакшы сөз айтканын аты пактакор болсо, мен анда өзүмдү пактакор эле деп айткым келет. Анткени мага лайк бассың келет энди. Мен элди губернаторун лайк бастым беле. Мен эми кокус эми баягы биринчи миш-миштен башталат эмеспи? Жок, бардыгы ойлойт. Бардыгы ойлогон экен да, ойлойт экен да, азыр делечи. Кокус чын эле болуп калды экен деп секин лайк басып койдум да, эми кокус болуп калса. Анан дагы мына ушул сизде социал сетте жазган баягы 6 пункт боюнча дагы бул дагы өтө маанилүү. Бул сиз ушунча элдин арасында жүргөндүгүңүз, бүт мындай карапайым элди угуп жүргөндүгүңүз, ушулардын баардыгы таасир болду деп ойлойм да, менин жеке оюм. Жок, азыр мисалы үчүн азыр бүгүн мына кече айттык, бүгүн кече ошону айтсаңыз, сиз жаздыңыз да, Фейсбукта ачып окусаңыз да болот да, 6 пункт жаздыңыз. Мисалы, келечекте келе турган, келечекте эле мына келип калды, бүгүн мына буюрса Акрам Адымаров бизге жаңы губернатор болуп дайындалды.
эмнени биздин Айбиш Калмурзаев эмнеден кайсы жаатта жакшы иштеди, кайсы жаатта өз деңгээлине жеткире албады? Бул азыркы биздин өкүл эмнеге көңүл буруш керек, оюңуздарды айтсаңыздар болот да. Бирок мисалы мындай да, Айбиш ака Калмурзаев делечи, Айбиш ака деле жакшы иштеди. Жакшы иштеди. Ошол эле мына Аксай тополоңунда аксакалдар недовольный болду дедиле. 6 ай мурда мына мен жалганчы болбойн. Аксакалдар чакырып, ак чепкени кийгизип, башына калпак кийгизип, Айбиш ушундай иштегин деген ошол жерден ушундай сөз болгон. Ой союп сыйлашкан. Себеби мына жолду бүтүрдүң, мындай иштерди жасадың, мына көпүрөнү бүтүрдүңөр силер келип деп айтты. Анан кийин эле 6 айдан кийин тополоң чыгып кеткенден кийин стрессовый акыбалда турган эл сөзсүз түрдө бүт негативди губернатор жетекчиден чыгат. Бул жерде Аксай эле эмес, бүт кыргыз эли ошондой болуп калганбыз азырчы. Эмне үчүн бийлик кылбайт? Мен азыр айтат да булар, бул бийликтин адамы дейт. Ошон үчүн мырза ушинтип сүйлөп атат деп жазат. Же болбосо бирөөлөр ва деп смайликтерди айдап коюп атат. Айдап атат. Ошо Facebook'та ошондойт. Чын-чынга келгенде ошондой эле болуп калды да. Колунан келишинче иштеди, насибинче иштеди, бирок бул киши деле билет эле да, кете беринчи. Барбы кетпейт, атасынан эч кимди байлап, мамлекеттик иш берди. Анан Казандагысын чөмүчкө чыгарышка аракет кылды. Жакшы жагы дагы болду. Социалдык объекттер канча салынды, канча жолдор иштер бүтүрүлдү, ал киши да үндөдү. Анан эми жаман деп эле сен деле артыңдан пайлап эле жаман десе жаман болосуң да. Анан жакшы иштеди. Анан эми келечектеги губернатор дагы мен айтып коеюн. Азыркы губернатордун укугу менен келечектеги губернатор деле, азыркы бүгүнкү келген губернатор деле өзүнүн сурогу бүткөндө ушул укуктары менен кала турган болсо, Айбиш ака Калмурзаев да эле кетет жумуштан. Эмнеге көңүл буруш керек деп ойлойсуз? Мисалы эмнеден? Билбейм, бизде чек арадагы маселелерди чечүү максатында баягы Facebook'та жазгандай эле постторду карманыш керек да. Посту чечиш керек, бир кадровый маселелерди губернатор чечиш керек. Уйгарымдуу укуктуу өкүл. Аз бул жерде мына облустун жетекчилеринде эгер бирөөсүнүн жумуштан кантип калат билбейм. Министрде отурат, тиякта отурат, биякта отурат. Уйгарым укуктуу өкүл келип туруп жумуштан алганын алып, өзүнчө кадам берип, өзүнчө иштей турган болсо гана өзгөрүү болот да. Болбосо анан азыр уйгарым укуктуу өкүлүнүн өзүнүн билбейм мен фондунда акчасы барбы жокпу. Бир жерге барсаң азыр элдер мына бул жерде трансформаторум жок болду эле дейт, мисалы үчүн, же болбосо бир болгон кичинекей көйгөйдү айтат да. Кичинекей акча кете турган. Ага биздин эмелер барат дагы тендер жарыялап, тияк биякты өзгөртүп келгенче бул проблема чечилип кетет да. Чечилип кетет же унутта калып калат. Чечилип кетет. Өткөндөгү бир тополоңдо мен Facebook'ка жаздым да. Сиз мырза ака дейт, патриотмун дейсиз, эмне үчүн сиз жазбайсыз дейт. Анан мен жаздым да. Сен ойлон дедим. Бул тажик кыргыз өткөндөгү тополоңу кечеги эмес. Мурда бир тополоң болгон да, бир орозо күндөрү болчу. Ошондо болгондо мен жаздым, айттым, сиз жазбайсызбы дейт. Мен жазганда эмне өзгөрөт? Ал жерде жылга болуп турат тополоң. Тез кайталанат. Аны системалуу түрдө чечпесе жөн чечилбейт, бул оңой менен чечилбейт депчи. Анан бул кандай болду дейт. Анан мына көрөсүң дедим. Эртең дедим биздин өкмөт Бишкектен тендер жарыялап, ошолордун жолун чечебиз, салабыз, трактор солярка алабыз, тракторго дөңгөлөк алабыз деп тендер жарыялап, ал тендерди өткөзүп, аягынан биягынан айланып келгиче тажик менен кыргыз куда соок болуп кетет деп айттым эле. Айткандай эле биздин ошо маселелер чечилгече эле мушташып кеткен тажик менен кыргыз ортодо орозо күндөрү ортодо той беришип жарашты. Кечексинде деле ошондой болду. Буларды уруштурбаш маселенин асынан дүңүнөн оптом кайтып келгис кылып чечип салыш үчүн уйгарым укуктуу өкүлдүн укуктары кеңейтилиш керек. Бүт Кыргызстан боюнча кеңейбесе деле именно Баткен облусуна кеңейтиш керек да. Анан Баткен облусуна деле эмес, толук. Муну Баткен районуна деле кеңейтип койсо болот да. Себеби биз Кыргызстан боюнча муну Баткен району бир жагыбызда Өзбекстан, бир жагыбызда Тажикстан менен. Бизде эң көп проблемалар. Ошонун гана укугун көбөйтүп койсо болду, проблемалар чечилет. Мырзаке өткөндө тийишип жаздым эле. Кытайга дүйнө гектар жерин берген тажик бизден 10 сотугун аябайт эч качан. Эгерде сүйлөшүүнү туура анан туура сүйлөшүп, мына уйгарым укуктуу эртең бир учение кылып көргөн эле. Мисалы
болуп жүрөт да, бир тополоң чыгып кетсе уйгарым укуктуу өкүл тышкы иштер министрине, аппарат президентке, премьер-министрге, борборго факс менен жаңылыкты келип жөнөтүп, алар аны алып, алар нота жазып Ташкентке же Душанбеге жазып, алар биздин протестный нотага жооп жазып келгиче бул жактагы элдер уже элдешип бала чакалуу болуп кетет. Туура, жашап атабыз, көрүп атабыз, болгон нерсе да. Сонунбек жазып атат, ишиңизге ийгилик, келечекте күчтүү Кыргызстанды куруу үчүн жан күйдүргөн сунуш пикирлериңиз бар дейт. Ошол жөнүндө бир аз айтып бериңиз дейт. Даярданып туруңуз. Рахман Абдыназаров жазат, Мырзабырат бүгүнкү элге керектүү жумуштар боюнча талкуу кылыңыздар. Мисалы Кыргызстан үчүн салым кошуу касиеттер боюнча. Өзүңүз болушуңуз керек эле губернатор дейт. Рахмат пактаңызга. Анча мени кийин шайлабай коет дейсиз. Шайлабай коюшпасын. Элдик губернатор намыңыз куттуу болсун Мырзабырат дейт. Рахмат. Ибрагим Балтабаев, ажы кандайсыз, барсызбы деп, сизди элдик губернатор деп жазып атат Фейсбукта мына сиздин электорат. Жамандары да бар. Бирок мен жамандарын блоктоп салганда алардын окуялайсың, алар сөөгө атса керек. Айтсаңыз, азыр ошо Кыргызстанды, негизи эле анын ичинде ушу биздин облусту өнүктүрүү жагында кандай өзүңүздүн сунуштарыңыз бар, ошону айтыңыз деп атышат. Облусту сунуштаганда мына бардыгы эле айтып атат да. Паланча жерди биз салганбыз, түкүнчү жерди, жолду биз салдык, мына бул бийлик салды, албаз бийлик салды депчи. Бирок эң бир ушу бийликтин ушу жолдун салыштын башында биздин өзүбүздүн Султанбай Айжигитов турат да. Билесиңер да. Сен иштей билесиңби ошондо журналист болуп? Эмики бул. Ашар жолу менен жолду баштаган. Азыркы мына ошол объездный баштады, билесиңби? Ооба, ошол. Ооба, бар элем, бара ошол малдан бери жашайм. Теке секирик башталган бойдон ошол мезгилде калып кетти. Чын эле ушул мисалы мурдакы иште мына Айбиш мырза дагы азыр көптөгөн жумуштарды баштады да. Ошолорду улап теке секирикти улайбыз деп жүрүп, мына бүгүн кече кетти. Ошондой болуп калган жокпу бизде? Бир өкүл келип, бир ишти баштап туруп, ал баягы эми убакыт керек да баары бирчи. Аны жеткизгиче эле башкасы келип алып, анан дагы башка өзүн баштап отуруп, анан биздин өзүн жол боюнча айтайын да, мен как раз ушул жерде иштейт элем да. Анан мына Султанбай Айжигитовдун кыялы өтө күчтүү, жакшы киши да. Мага жаккан жагычы орус кыял да. Жакса айтат, жакпаса койбойт. Бетиңе конкретно айтат да, подхалима ошондой мындай жок да. Анан мына Бүргөндүн жолун баштап калды. Баткен менен Бүргөндүн ортосунда. Кадам жайында. Ошо киши баштаган проект ошо кезде деле Баткенди мисал кылып, Бакиевдин бийлиги болчу, Бишкекте топлом болуп аткан, митинг болуп аткан, билесиңерби? Бишкекте тынбай митингдер болуп атат борбордо. Баткенде болсо нам какая разница, нам надо свою жизнь обустраивать деп туруп Султанбай акачы баштады да, Ашар жолу менен баштады. Ашар жолу менен баштады, ошондо марафон кылды. Мына Кызылкаяда Анарбаев бар да, Абдырасул Анарбаев, мэр город болчу, Кадамжаевди билбейм, ким билет, эсимден чыгып. Ошолорду топтоп туруп, Сүлүктүнүкү, Лейлектики, бүт облус боюнча райондун башын бириктирип туруп, участок кылып бөлүп берди. Мына участокты силер тегиздей эле шагал төгүп, жөн эле шагал кылат да. Ошентип анан бул жолубуз башталып калган да. Азыркы кезде мен айтайын деген, Кыргызстандын аймагында ошо Султанбай Абдырашитович баштагандай деңгээлдеги проекттер жок да. Элдин башын бириктирип бере турган проект жок болуп атат да. Азыр эгерде ошондой проекттер болсо, мисалы оңоюраак болуп калды да, социалдык тармактар бар. Элди жыйнаш оңоюраак, мисалы мурда атайын өзүнө барып кат жазып, анын телефон азыр болсо, эгерде ушундай идея менен ошентип биздин жолдун маселелери чечилди. Ким бул участогун жасады, биягын жасады. Баткенде көйгөйлөр деп атпайсыңбы? Бул жолдор башталды, салынды. Эми бизге бир чакан бир 4 ишкана ачыш керек да. Мектептерибизди салышыбыз керек, садиктерди салыш керек, жетишсиз. Ошондой эле баягы мамлекеттик ишканаларды көбөйтө бериш керек да, мамлекетчи. Анан аларга деле акча керек да, биз налогду өз убагында төлөшүбүз керек. Өзүбүз деле жөн жатпай үйүбүздүн алдын тазалап кармашыбыз керек. Бир столба кыйшайып калса, сөзсүз түрдө өкмөт оңдосун дебей
коңуш колоң менен түздөп койсок эч нерсе болбойт. Ошондой да. Кеңештер түшүп атат. Мына Кылыч Талай изи жазып атат. Эмнеге Айбалаев, Айжигитов абалар менен кеңешпейт жаңы келген губернаторлар дейт. Аябай жакшы, чындыгында эле жаңы келген өкүл менимче бул жерде болуп иштеп кеткен губернаторлор менен чындап эле топтолуп маектешсе аябай Камбаралиевич бекен ал? Акрам Камбаралиевич. Эмнеге көңүл буруш керексиз? Сөзсүз түрдө ал келип туруп ушу чек арадагы маселелерди чечиш керек. Бул чек аранын делимитация, демаркацияны губернатор чече албайт. Аны чече албайт. Аны ачык эле моюнга алып айтыш керек да. Аны чечпейм дебеш керек. Анан баягы социалдык таза суубуз дагы элечи. Анан баягы азыр кече келип мен өткөндө сүйлөшүп калдым эле зам губернатор Жылдызбек Исагулов да. Единый окнону баштап атат да. Ошондой нерселерди бирдиктүү терезе деп туруп проекттерди баштап атыптыр. Анан Кадамжайда, Лейлекте, Сүлүктүүдө, Баткенде бүтүндөй баштаган окшойт. Менин билишимче. Баткенде ачылган бар бирдиктүү терезе. Бирдиктүү терезе бар. Телеком жанында. Ооба. Бирок ал жер кичинекей. Булар азыр ошонун помещениясын кеңейтүү боюнча анан бүт бардыгын бир жерге топтоо боюнча иштерди баштаптыр да. Ошондой иштерди шарт түзүш керек да элге баягы справка алуу үчүн деле кыйналбай анда мындай шарттар түзүш керек. Бирок ошол эле учурда кечке эле азыр барсаңыз дагы эле болсо күнүгө эле аябай жүздөн бала төрөлүп аткандай ЗАГС бөлүмүнө барсаң, эртең менен барсаң бир күндүк убактың, эгерде бир күндө бактың болсо жетип каласың. Болбосо дагы эле кезек күтүп менен бар да. Ошолорду кантип жеңилдетсе болот? Аларды эле мисалы иштебей отургандан кезек болгон жок. ЗАГС бөлүмүндө 2 адам отурат. Чечүүнү бир эле жол баткендиктер ЗАГСка барбай эле тургула дейт. Байкуш ал жердеги иштеп аткан эжекелер болсо түштөнүүсү да жок иштеп атат. Ошондой шарттарды чечиш керек да, түзүш керек. Социалдык проблемаларды чечиш керек, көбүрөөк аракет кылыш керек. Штатты көбүрөөк ачыш керек ошол жерде элди тейлегенге. Штатты жок, штатты аш болбойт го дейм. Штат атсаңыз айлык бериш керек. Дагы кайсы налогтон төлөйсүз? Кайра облусту кыскартып салыш керек дейм да мен. Азыр дагы бир мыкты блогер Максим Баткенский да кошулуп калды. Facebook'tan bir komanda түссөк окшойт дейт деген сунуш менен. Facebook'ta Максим өзү Facebook'та эле жазып отура берейин дедим эле, сага окшопчу. Анан Улукбүй койбой мени алып келип алды, анан ораторствону займаться этип атат. Мына азыр Мырзаке иштериңизге ийгилик. Жанагы сиз айтып жаткан тендер системасы боюнча Баткен эле эмес, жалпы өлкө боюнча эле көп зарыл иштер кечиктирилет экен. Ушул системанын башка оптималдуу варианты барбы? Оюңузду айтыңызчы дейт. Менин оюм боюнча мындай да, биз өзү өкмөт деген билбейм эми. Борбордогуларга баягы 5 каналдыкы жазылгандай бийиктен башкача көрүнөбү, логотиптен жазат го. Бийиктиктен баары көрүнөт дейт. 5 канал билесиңби? Бирок ылдыйдан да көрүнөт. Ылдыйдан жакшы көрүнөт да. Мен мага койсочу, мен ошо тендерди жоюп эле салат элем дагычы. Мамлекеттин акчасын бир жерге бириктирип мен да кошулам. Мына жол салуу боюнча бир гана, мына мисалы үчүн бир ишкананы ачып туруп бир жергечи, ошол жерге Кытайдан ошо тендер аркылуу алып келинген техникаларды мамлекет түздөн түз эле сатып алып, бир ишкананы ачып туруп, чоң тракторларды алып келип, кумтөрдөн иштен айдалып кеткен баягы биздин мурда иштегендер барга, ошолорду бир команда кылып топтоп туруп эле алтын кендерин өзүбүз иштетсек да болсо керек дейм да. Өзүбүз топтоп эле өзүбүз иштеп, чисто кыргыздын ишканасы болуш керек дейм. Бизге сөзсүз түрдө Кытайдан инвестор келиш керекпи? Мындай да. Бул дагы өтө саясатташып кеткендиктен ошол нерседен чыга албай саздан эле. Эми сиздин айтканыңыз туура. Чыга албай эле анан ошону биз талкуулап барыш керек, кылыш керек деп эле. Эми аз-аздап сиз айткандай айта берип деп мына социалдык тармактарда ошого нерселерди жайылтып жок, биз жазып атабыз. Ушундай кыла берсек барып анан сиңеби дейм да. Социалдык тармактардын ушул мындай пайда жактарын айтам да. Эгерде азыр сиз айтып аткан бул ошол нерселерди айтсак, айтылып эле кала берип, анан ошол саздан чыга албай эле, топтоша албай. Анан закон писано, чтобы его нарушать деп орустар, ушундай мыйзамды бирөө бузсун деп, бузбаганын билели деп жазылат да. Азыркы мыйзамдар деле, мисалы эл көпчүлүк үчүн бузса эч нерсе болбосо керек дейм. Эми сөзсүз түрдө мыйзамда мынтип жазылган, мындай деп отурбайчы.
Мырзаке экөөбүз баткен ак турпак бүргөндү пүлгөн ашар жолуга роликтерди жасап УТРК КТР ЛТРден берип пиар жасап түнү күнү иштеген элек деп жазыптыр Жамалдын Саитбурганов мен иштегенбизде ал мен келсем оператор эле анан кийин башкы директордун жардамчысына чейин жетти азыр ийгиликтүү иштеген бир теле тармакта иштеген жигитибиз таанисыңар да Жамалды экөөбүз отуруп алып түндө баягы компьютер жок ошол кезде катып калган ушундай кылып элге тараттык да ошончу мына анан өтө жакшы болгон азыр эми ошол роликтер сактап калып аптыр дейм болбосо азыр как раз Facebook'та ошолорду көрсөтүш керек эле да ооба мисалы азыр социалдык тармактарга өтсөк да азыр учурда мына өзгөчө чек ара маселелеринде кечээ конфликт чыккан мезгилде социалдык журналисттерге дагы өзгөчө кыйын болуп калды окшойт да мисалы бир маалыматты тактап ал тууралап бергиче ошол жердеги эле блогерлер мисалы блогерлер эми өзүм блогер дейм телефонун көтөрөт тартат киргизип коюп атат ошо зыян келтирип албаш үчүн эмнеге көңүл буруш керек ошо өзүбүзгө окшогон эле телефон колдонгон журналисттерге да эл арасындагычы жок эми жазганда айта бер сен айтчы бул өтө терс медиа сабаттуулук сөзсүз түрдө окутуш керек бул боюнча Баткенде бир проект дагы ачылган ушул боюнчачы жарандык журналисттер депчи алар ошол жерден кантип тартып кантип таратуу керек маселен кечээки атыштар эми болуп аткан бүт баары WhatsApp группаларда басып кетти сразу чыкты да дароо чыкты анан бул эме анан бат маалымат чыккандагы дагы бир жагынан ошол маалымат туура болсо чыккан жакшы да туура эмес болсо мисалы үчүн биз баягы кадрды элесе телевидениеден смартфондон мындай эле кадрды көрөсүң да ооба мен да сүрөтүмдү койсом да өрүктүн гүлүндө сонун сүрөткө түшүп коем да анан ошо кадрды эгерде мынтип көзүң менен карасаң ал жагыда нар жагыда бир бузулган дубал же бирөө ачкарлыгынан жыгылып жаткан болушу мүмкүн да түшүндүңбү ооба суруланып коебуз да кадрда мына көрөсүң на самом деле мындай вообще проблеманы карашыбыз керек да кеңири караганыбызда ошо маалымат балким туура эместир ошону таратканыбызчы ошондой жагы да бар да билип билбей эле мисалы үчүн кече элдер дүү десе дүү болду да биз убагында ошондой болгон да дүү болгонбуз да мисалы ошол чет жакта жүргөн өзгөчө мекендештерди кайрадан ошол WhatsApp'тагы тараган жөнөкөй эле адам тартты мисалы ал бир тарап тартып атпайбы чындыгында бирөөдүн мисалы кан жыгылып кан аган жерин аны көргөн кадимкидей агрессияга алырып ал жактан мисалы провокация калтырып ошону бизди Facebook барактарын барактап аткан көрөрмандар окурмандарга кандай кеңеш берет элеңиздер да мисалы ошондой видео көрүп калды окуп калды окуп калдың эгер так болсо аны чыгарыш керек паланча түкүнчө ушундай болду так болбосо факты менен анан жөн эле анан мен социалдык түйүндөргө чыгарсам болот экен деп для прикола чыгарып кое берсе анда болбой калат эртең өзү мисалы мыйзам алдында жооп беришке да жооп берип калганда да болот азырынча Facebook'тан аз эле киши жооп берип атат бирок жооп берип атат да ал андыктан сөзсүз Россияда уже мыйзам кабыл алынды эгерде ушундай фейковый жок Россияда провокацияларга фейковыйларга уже Россияда кабыл алды мыйзамды системдер системасынан баш тартуу боюнча демилгечи топ түзбөйсүзбү дейт ФБда кудайга шүгүр электоратыңыз бар Каныша эжей дагы кошулат элем деди биз да ал жетишинче колдоп иш жүзөгө ашышына көмөктөшөт элек деп жазыптыр Бактияр тендер болбой калды ошону Facebook'та анда көтөрбөйсүздөр эмнеси жакпады мыйзамдарды альтернатива эмне сунуштайсыздар жазыңыздар балким аны биздин деле жетекчилер көрүп алар деле менимче жетекчилер дагы сөзсүз түрдө социалдык барактарды караш керек тендер аркылуу болот күтөсүң болот жок акчаны берип коет дейт тендердегилер билбейм бири жыргаганын уккан жокмун да жок алдыңкы мен дегендер сурак берип жүрөт туура айтасыз анан ошол азыр сунуштаган дагы жакшы да бир группаны ачып ошол жерден ар бир адам өзүнүн оюн жазып астына комментарий калтырып ошолорду топтоп олтурса балким сунуштарды жазса альтернативалар ошондой жазасың да тамчыдан анан көл жаралыптыр дегендей
туура эмес колдонгондор да болот экен да. Кече мен мисалы үчүн Камчек Ташиев келди. Келди, мен саясаты жок. Не ишим бар менин саясат менен? Ал Баткенге деп келди. Мага чалышты, Камчекке келди. Мен барышым керек да, анан Ибраим экөөбүз өтүп бардык. Как раз гүмпомаш алып кетип аттык эле. Биринчисин анан Камчек Ташиев менен жолуктук, биринчи жолу көрүшүм. Жакшы киши экен. Болгондо айтат экен. Андан кийин эле тияка жетип, уже аксага жетип барсак, артыбыздан 5 депутат келди, келатат dedi. Анан алар менен эле Карамат эжебиз баш болуп, Төрөбай Закир уулу досум. Анан эми сиз Баткенчи болгонуңуз үчүн ким келсе сөзсүз түрдө оппозиция болобу, кандай болобу, Баткендеги проблема келет. Проблемага анан ошол жерде мен чагылдырып атам да Facebook'тан. Түз эфир жасадык, мына Ибраим да түз эфир жасады, мен да түз. Эми комментарийлерди окусаң жөн эле башың ооруйт да. Булар айтып атат, келип атат да. Айтып атат депутаттар, надо проблемаңарды бир ирет айталы, чечели депчи. Анан Москвада отурган деле бир акат деп тур. Булардын колунан келе эле бийлик деген. Иштебейт булар. Булар деп жазып коет экен да. Негатив да. Анан көрүп туруп айтасың да, зачем депчи. Анан бүт бардыгын өчүрүп салам. Түз эфирлеринчи эч кандай талкуу да болбойт, эч нерсе. Себеби биз туура эмес колдонуп атабыз. Келди бир кишичи сенин жаныңа. Алабаң сураганы. Баткенгечи өзү Баткендин өзүнө добуш үчүн бирөө келди деген адам өзү жинди да. Бизде өзү болгону 10 000 добуш бар да. Баткен районундачы. Садан кетендер 10 000 добушубуз бар да. Анын 20 000 болгондо деле анын жарымы Россияда. Анан 10 000 добуш бар да. 10 000 добуштун 2020 жылы 3,5 000 добуш алган партия Баткенде жеңүүчү болуп табылат да. Тура. Бизге өзү келген адамды добуш үчүн келди деп бирөө жазса мен жиним келип кетет да. Кайсы добушка деп? Кайсы добушка? Булар добушка эмес, Алла ыраазычылыгы үчүн элибизден кабар алалы деп атабыз. Кандай көйгөйлөр бар деп ошо Карамат эжебиз эле айтып атат. Ирети менен көйгөйлөрдү айткыла, чечели, жардам берели. Садик бар, проблема, фаптарыбыз бар эски. Скорый помощь жок. Балдар аянтчасы жок, футбол ойной турганга аянтча жок деп айтылып атат. Ошолорду ирети менен отуруп айтыш керек да. Анан айтпай эле келген адам сен не чечет эдиң деп анан деп Баткенский азыр мен не чечесиң балам десе экөө деп күлүп атасың да. Ошентип Баткенский приколдор менен тарап кетип атабыз да, чогулуштары ошонусу жакпады да барат. Анан бүт бардыгын өчүрүп салдым да. Бирөө келген адамда капа болуш керек да. Казан шаарынан салам сизге. Шайырбек, салам сизге дагы. Чек ара маселеси чечилеби жакында деп мына сизди элдик губернатор кылып дайындап суроо менен кайрылып башташты. Кечээки жагылып таасирин сезгиче менен уже чечип түш башка. Бул жерде жергиликтүү эл, мисалы үчүн кошуна жашаган тажик эли менен кыргыз эли эч качан жөндөн урушуп талашпайт. Бул кандайдыр бир деңгээлде чечилбеген маселелер толуп кеткен ушул убакка чейинчи. Бардыгын күнөөлөштүн кереги жок, бирөөдү күнөөлөштүн кереги жок. Кайсы бийлик кандай болбосун, күнөөлөп анан эмес. Ушу чечилбей келип, чала чечилип калып аткан проблемалардын акыркы жыйынтыгы ушу да. Же болбосо туура эмес чечилгендердин жыйынтыгы ушу. Эми буюрса сөзсүз түрдө элдер достугу болот, доспуз, кошуна элибиз. Тынчтыкта, ынтымакта жашайбыз. Анан тажиктердин деле бизге караганда мен ошо күндөрү маалыматтык согуш кандай болуп атат экен деп тажиктердин көбүрөөк Азаттыкка берген, башка өздөрүнүн сайттарына жазган маалыматтарды окудум да. Окусам тажиктер өздөрү көбүнчө жазып атат бизге карагандачы, кыргызга караганда. Братья Киргизы, мусулмане. Акыркы барар жерибиз 2 метр жер. Давайте жить мирно. Ынтымакка чакыргандар көп болду. Ооба. Көбүнчө ошондой болду да. Биздикинде болсо ызы чуу, атпайсыңбы, жарбайсыңбы, барбайсыңбы дейт. Агрессия менен. Дейт да, анан дагы бир жакпаган жери ошо бийлик келип атат да. Бийлик келип атат. Мына мурдагы убактарда да келип жүргөн. Биздин президенттерди чыгып алып тажиктер тосуп алган күндөр да болгон. Келип атса,
Facebook'ta эмне маселесин чечет экен, карап туралы деп жыйынтык мындай чыгарып тамашалагандай тамашалагандай болуп, анан мындай издеваться эткендей болуп, өзүбүздүн бийликтегилерди какшыктап жазып, сөгүп. Мен айтып атам, эми бийликти бир төлө бардың пактакар болуп кетпе. Бирок бийликти бийликтей тутмайынча болбойт да. Мындай биздин өзүбүздүн бийлик да. Биз өзү кыргыз менен кыргыз урушуп атса, ошондо гана бийликти сынсак болот да. Бул жерден эл аралык мамиле. Азыр сизди сынап атат, эми Мырзаба радионун студиясына келип уже саламдашкысы келбей калыптыр деп жазып атышат. Шайырбекке салам айтып коюңуз. Бир иним бар. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясы десе жеп аткан тамагында ташап кое турган иним. Шайырбек, салам сага. Убактыбыз соңуна чыгып барат. Биз саясатка өтүп кеттик. Мен билем, саясатка өтүп кеткенден кийин эфирибиз бир жумада дагы бүтпөйт. Азыр ошон үчүн бизде сиздерге эркин микрофон, экөөңүздөргө тең. Каалоолоруңуздар, арманыңыздар болсо айтып алыңыздар. Аксайга менин арманым эле Аксайга кетип атканда Таш Тумшук деген айыл бар да. Ошол Таш Тумшук айылынын балдар ойноочу мини футбол аянты жок экендиги өтө мени өкүндүрөт. Мүмкүнчүлүгүм болгондо ошол жерге салмакмын. Ошондой салам дегендер болсо келиңиздер. Үмүтүм, мен ойлойм, бүгүн балким бүгүн 1-апрель болсо дагы бирөө угуп аткан болсо айтып калар. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммед Калый Абылгазиев Таштумшук айылынын мектебинин короосуна спортзал салууга сөз берди деген жаңылыкты уккум келет. Ушундай жаңылыктар. Ошондой жаңылыкты уккум келет да. Анан кечээ мен айтып коюшум керек, Wi-Fi боюнча Алмаз Рахманкулов деген чыкты байланышка, Кыргыз Телеком төрагасы. Ага рахмат. Окуп чыгып чечип берем деди. Эртең четверг, пейшемба күнү, эгер кош болсоңор чогуу барып түштөн кийин Таштумшук айылынын мектебиндеги Wi-Fi'ди сынап келебиз, Ооба. Чогуу барып. Анан ошо. Эми негизги нерсе социалдык тармактар боюнча болуп аткандан кийин мен айтам, азыркы учурда ушул социалдык тармактардын орду аябай чоң да. Эми бир мисал келтире кетсем, футболисттерди колдоп бир жаш бала ыйлап гол киргизгенде деп ошол WhatsApp'тардан соцсеттер бүт тарап кетти. Анан ошол бала кийин анан футболист деп футболисттердин баардыгы менен чогулушуп, сүрөткө түшүп, бүт баары. Ушундай бир таасирдүү жактары дагы, жакшы жактары дагы бар деген. Ошол жакка иштетелик, Ооба, жакшы жакка иштетелик. Мен салып берейин дейт. Сөзүңүздү алабыз. Азамат Мусабеков Таштумшук айылына мини футбол анчасын салып берем дейт. Колдойбуз биз сизди. Короосу бар, жери бар, эртең жери бар. Даяр жери. Даяр. Чоң рахмат сиздерге. Убактыбыз аз калды. Футбол. Ардактуу радио көрөрмандар. Калган Facebook'ta da talkуулайлык, талкуубуз Facebook'ta түз эфирде улана бермекчи. Ардактуу радио көрөрмандар, сиздер кезектеги ачык микрофон программасын уктуңуздар. Бүгүн биз программабызда коомдогу социалдык тармактардын орду тууралуу сүйлөштүк. Бизде 2018-жылдын Салам Эверс тандоосу боюнча мыкты блогер, азыр эле Facebook'та элдик губернатор деген дагы наамга койдуңуз.